Muğalimlerimizin айлық ақылары бойынша, мұғалімдерге түзілген шарттар бойынша азырынша біз чоң игілікке жетіштік деп айта албайбыз. Бирок кайсы бир деңгээлде біз уже жанагы муз ордунан жылгандай болуп калдыгы деп ойлойм. Силердин баягы айлык акыңыздар бойынша, социалдык жактан коргоо бойынша, мына мұғалімдерге Айбек ушул мектептин мұғалімдеріне кимдин үйү жок болсо, же болбосо үй алууга шарты жок болгон болсо, ошолорго ГИКтен үй алып берүүгө списогин түзүп тапшыргыла. Хорошо, мен өзүм колдоо берейин ошону. Мұғалімдерге үйлөрдү берейин. Ал эми сиздерге, урматтуу окуучулар, силердин жасаган спорттук көрсөткүчүңөргө жараша силерге дагы мамлекет тарабынан ар дайым колдоо болуп турат. Макулбу? Мына быйыл көрөсүңөр, Кудай буйрса, мына мен азыр келип кеткенден кийин күзгө чейин көптөгөн мектебиңерде өзгөрүүлөр болот. Ошо жакшылыктарга баарыбыз көп болойлу, мамлекетибиз, элибиз, журтубуз үчүн кызматыбызды жакшылап аткарайлы. Бул бүгүнкү күндөгү биздин мойнубуздагы милдет. Бул милдет кайсы бир убакыттан кийин башкаларга өтөт. Кайсы бир убакыттардан кийин бул милдет силердин да мойнуңарга жүктөлөт. Ошого даярдангыла, даяр болгула, билимдүү болгула. Рахмат бар.